800-дөн ашуун түтүн жашыган 1-май айылында бала бакча көйгөйү көптөн бери чечилбей келген. Мындан улам жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн аракети менен 2024-жылдын сентябрь айында бакчанын курулуш иштери башталган. Бүгүнкү күндө заманбап 45 орундуу болуп толук кандуу бүткөрүлдү. 29 август күнү онлайн ачылышы болду. Президентибиз ачты. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, азыркы замандын талабына ылайык бардык шарттары менен бала бакча бүтүп пайдаланууга берилди. Мына көрүп турасыздар. Базар Коргон районунда акыркы кезде балдарга камкордук көрүү күч алды. Бир нече айылдарда балдар бакчасы курулууда. Аталган мектепке чейинки билим берүү уюму республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган. Ага жалпы 38 миллион сом акча каражаты жумшалган. Азыркы тапта бакчага керектүү бардык каражаттар алынып келинген. Эми кезекте турган балдар 10 күн аралыгында келе башташат. Балдарды ошо өздөрүнүн очерети боюнча секинден кабыл ала баштап атабыз. Азырынча эми ишке сентябрдын аягы, октябрдын башынан буюрса балдар толугу менен келе баштайт. Бардык шарттары бар, талапка ылайыктуу. Жалпы аянты 1600 чарчы метрди камтыган 2 кабаттуу имарат бардык заманбап талаптарга жооп берет. Бул долбоор аймактагы социалдык инфратүзүмдү өнүктүрүүгө багытталган. Терең ыраазычылык билдиребиз мамлекетибизге, президентибизге, ошондой эле биздин райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Талантбек Расабековичке ушу президентибиздин саясатын колдоп, өзү лично ар дайым шуну көзөмөлдөп, шуну бүтүшүнө, сапаттуу бүтүшүнө көзөмөлдөп туруп, ушу 1 жылга жетпеген убакытта бүткөрүлүп, ушу бала бакча 45 орундуу бала бакча мына ишке берилди. Белгилей кетсек, Кеңеш айыл аймагында 8 балдар бакчасы бар. Мындан арыда мектепке чейинки билим берүү уялары жетишпеген айылдарга кошумча имараттар курулат дешет мындагылар. Зарина Жапар кызы, Жанзак Нурдавлет уулу, Базар Коргон району.